эң күчтүү курал бул ыраазычылык билдирүү экен. Ыраазы болуу, бир нерсеге шүкүр кылуу. Эгерде биз жашообузга көбүрөөк ыраазы болуп, шүгүр кылып, Аллахка шүкүр келтирген болсок, анда жашообуз сонун жакка өзгөрөт экен да. Себеби буну мен өзүмдүн практикамда колдонуп келатамын. Вот даже мелочка, кыздар, даже мелочка, балабыз жылмайып койду, бир жакшы сөз сүйлөп койду, же болбосо күйөөбүз бизге внимание буруп койду, же болбосо бирөөдөн бир комплимент уктук, ушуга шүгүр кылып, ушуга ыраазычылык айтып, Аллахка шүгүр деп көп шүгүрлөрдү айткан болсок, ошондо гана жашообуз жакшы жакка өзгөрө берет экен да. А эгерде нааразы болуп эле шүгүр кылбасак, анда ошо жашообуз дагы нааразычылык болуп жүрө берет экен да. Мисалы мынабы менин жашоомдо азыр ушундай кризистер болуп атат, мен ушуну эмнесиге шүгүр кылышым керек деп айтсаңыздар, бул жерде дагы сиздер үчүн аябай чоң өсүү болот да. Себеби менин жашоомдо ушундай болгон. Мен жашоомдо аябай кыйынчылыктар болгондо, даже вот күйөөм башка кыздар менен сүйлөшүп кеткенде, бул деле мындай жата албаса деле, это для меня была измена да. Ошол нерсе менин мынабы жашоома аябай күчтүү рост берди да. Эгерде ошол ситуация болбогондо, мен дагы деле мурдагыдай удобный жазгыл болуп жүрө элем да. Благодаря этой ситуации, ошол ситуация болгону үчүн менде ушундай жашоомдо сонун өзгөрүүлөр болуп кетти да. Болгону мен өзүм аракет кылдым, мен тандадым ошону, мен өзгөрөм, значит мен бир нерсени туура эмес жасап атам деп мен болгону өзүмдү өзгөртө баштадым. Ошол өзгөрүү менен мен психологияга келдим. Мен ошол өзүмө биринчи жардам берем деп ниет кылдым да. Мен биринчи өзүмө жардам берем, андан кийин мен уже ошол адамдар менен, айымдар менен бөлүшөмүн деп мен ниет кылгам да. Альхамдулиллах, Кудайга шүгүр, мен жашоомду өзгөрттүм. Мына азыр Египетте отурамын, пляжда, бул жагымда Красное море. Мен болгону өзгөрүүнү өзүмдөн баштадым. Менин жашоомдо альхамдулиллах, Кудайга шүгүр, ушундай өзгөрүүлөр башталып кетти. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, өзгөрүүнү өзүңүздөрдөн баштаңыздар, эгерде жашооңуздарда сонун ийгиликтерди кааласаңыздар, көбүрөөк шүгүр келтириңиздер, көп шүгүр келтириңиздер. Вот эгерде ишенбесеңиздер, анда ушул бүгүндөн баштап көп ыраазычылык айтыңыздар.